Кыргызстан бул мыкаачылардын, зордукчулардын өлкөсү. Бул жакта эч ким өзүн кооптуу сезбейт. Кто-нибудь президента оскорбит, того быстро найдут. Ким ушуга 2 күн таппай жол берди? Действительно, он работает ли во благо, или он работает для того, чтобы просто собирать штрафы с водителей? Чырактай кызды зордук менен, күч менен урдап баратканын бардыгы видеого чыкты. Эркектердин бар өз күнөөбүз бар. Коопсуз шаар деген бул бир гана биздин жарандарыбыздан жанагы айыппул чогултуп бюджетти толтура турган бир система эмес. Бул айыппулдан дагы биринчи кезекте биздин жарандардын коопсуздугу болуш керек эле. Бурайдын өлүмү сабак болбоптур. Пора защищать народ и своих граждан от распоясавшихся бандитов и гопстопников. Чоң рахмат, урматтуу Аида Камчыбековна. Мен жогоруда ушул адам өлүмү боюнча айтып өткөн депутаттардын баарынын сөзүнө кошулам. Өзгөчө өкмөттүн өкүлүнө кайрылгым келет. Мына жанагы зордукчул балдардын 2 күн мурда 5 апрелде Чырактай кызды зордук менен, күч менен урдап баратканын бардыгы видеого чыкты. Болгон интернет сайттардын баарына чыкты. Туугандары, апасы бүт ушу милицияга кайрылып чалып жатса дагы, милиция эмне үчүн өз убагында жардам көрсөтө алган эмес. Ошол жерде машиненин номери турат, камераларга чыгып атат. Ошол кеткен багыты боюнча барганда, ошол Айзаданын өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле зөөкүрлөрдүн бардыгын ошол жерде алып чыгып, коомчулукка көрсөтүп, экинчи мындай окуя кайталангыс кылыш керек эле. Коопсуз шаар деген бул бир гана биздин жарандарыбыздан жанагы айыппул чогултуп бюджетти толтура турган бир система эмес. Бул айыппулдан дагы биринчи кезекте биздин жарандардын коопсуздугу болуш керек эле. Урматтуу өкмөттүн өкүлү ошол Ички иштер министрлигине кайрылып кетким келет. Кыргызстанда өзгөчө борбордо жашоо абдан кооптуу болуп калды. Мына жер тамдарда, жаңы конуштарда, борбордук көчөлөрдө карасаңар, уурулук кескин күчөп кетти. Интернетке күндө чыгат. Мына бүт ушу кепкачан, маскачан балдар кирип эле камералардан коркпой калышты азыр. Анткени милиция таппай атат да. Күндө уурулук мына. Көп кабаттуу үйлөрдөн дагы ошол бүт болгон нерсенин бардыгын алып чыгып кетип атышат. Милиция ошолорду таап, улам жазалап турганда мындай болмок эмес да. Эгер биз ушундай темп менен кетсек, мына өнүккөн өлкөлөр бүт өздөрүнүн жарандарына элчиликтер кат жазат жакында көрөсүңөр. Кыргызстан бул мыкаачылардын, зордукчулардын өлкөсү. Бул жакта эч ким өзүн кооптуу сезбейт. Бул өлкөгө келбегиле деп жазат көрөсүңөр. Мына ушундай болуп атат да. Ушундай шартта, ушундай уурулук менен, мыкаачылык менен күрөшкөндүн ордуна президент баш болуп, өкмөт мына бүт генералдардын чиндерди таратып отурасыңар. Эгерде ошол бир Чырактай кыздын өлүмүн жергиликтүү чабан телефон чалыптыр. Мына бул жакта өлүп жатат деп. Ошондон милиция барыптыр. Мына генералы көп Кыргызстанда. Жергиликтүү чабандын звоногу менен барып, анан ушул өлүмдүн бети ачылып атат. Вот, очень трагические действительно события произошли. Вместе с тем я хотел бы, чтобы мы, депутаты, проверили, как работает в Министерстве внутренних дел Центр мониторинга. Центр мониторинга, им еще хвастались перед президентами, показывали, как быстро можно находить машину, владельца машины, проследить маршрут движения машин. Этим похвастались, но почему-то, когда нужно, через этот мониторинговый центр находят, каких-то, я не знаю, там, грабителей. Даже грабителей не находят, а вот находят активистов. Кто-нибудь президента оскорбит, того быстро найдут. А вот именно кражи, ДТП, когда происходит похищение человека, почему-то в этом случае этот центр мониторинга не помогает. Надо, чтобы либо комитет, либо мы с депутатами вместе съездили и посмотрели вообще, как он работает. Действительно, он работает ли во благо, или он работает для того, чтобы просто собирать штрафы с водителей? Вот сейчас... Нурейка, ассаламу алейкум, андайсака. Жақсыбы, ден соқтарыз жақшыбы. Нурейка, үйдегілер жақшыбы, жеңемдер, қарындаштарым. Ака, кең кісі көз олтырауыз. Менің өткен күнелері болса, бар жөн кечіріңіздер. Кең кіс мені предала вот. Она меня предала, вот нашу любовь, и мне вот.
мен канча айттым эле го сизгечи, мен только кеңкisi влюбился, ни одного девушки вообще нету желания деп айткам го, только буду жениться только на нее. Она меня предала. Акыркы жолу сурандым дагы болбоду. Кече күнү сиз келип кеткениңизде дагы айтып аттым мына. Нормальный деп. Жок. Биздики мына вообще сложный отношения болчу акыркы күндөрү. Билбейм, чё вот. Я очень сильно изменился вот. Я за нее изменился вот. Сиз мени мындай деп көргөн эмес элесиз, мындайды уккан эмес элесиз. Мен кандай бала болгонумду билет элесиз. Так что экен менден өткөн күнөөлөр болсо бүт кечирип коюңуз. Районда бар жана салам айтып коюңуз. Мен апамдын номери иштебей атат. Кече айттым эле, по-моему, капа болуп калган окшойт, кыжылат болуп, телефон иштебей атат. Сизден даже голосовой айтып коеюнчу, айтып коюңуз үйгө кирип. Апа, тынч болуңуздар. Менден өткөн күнөө болсо кечирип коюңуздар. Мен сиздерди каякта болбойн, аркы дүйнөдө боломбу? Каякта болбойн, мен сиздерге мына Кудайдан тилейм что өмүрүңүздөр узун болуп көп жашаңыздар апа. Кечирип коюң мени ушундай бала төрөп койгонуңузга. Мен сүйүп калдым апа. Мен Айзада үчүн жашай албайм мен. Айзадан мен ушунча күттүм, мен Айзадан мен сүйдүм. Ал мен башкадан жашайлы, башкадан баштайлы десем дагы болбоду. Mesela güç dedim o. Бир айтты күт деди. Макул деп күттүм. Экинчисинде дагы алдады, дагы күт деди, дагы күттүм. Үчүнчүсүндө мен эч кандай ишине турган эч нерсем жок, мына жанымда олтурат. Дагы суранып атат мына. Жалганды айтып. Мен азыр айтып коеюн сиздерге. Болду. Акыркы жолу мени угуп атасыздар. Рахмат баарыңыздарга. Мен сиздерди кечирдим. Кудай алдында. Сиздер да мени кечирип коюңуздар Кудай алдында. Менден өткөн күнөөлөр болсо, мен ошибкаларым болсо, бирок баар жоңуздарды жакшы көрөм. Мен жүрөгүмдөсүздөр, баар жоңуздар.